суу боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Ошол боюнча мен сиздерге түшүндүрмө берип коеюн. Эми сууга болгон төлөм өзгөрүп, 2 тариф менен эсептелет. Шарты катал райондун тургундары 1 гектарга 250 сом төлөсө, суусу ыңгайлуу райондорго 500 сом тариф коюлган. Мында суунун көлөмү көзөмөлгө алынат. Түшкөн каражат калк муктаждыктарын чечүүгө жана каналдарды оңдоого жумшалат. Тармактагы бул реформаны министр Бакыт Төрөбаев суудан түшкөн каражат максаттуу пайдаланууга жол ачат деп эсептейт. Дан эгиндерге 1100 деп айтып атабыз да, бир полив деп атабыз. Эгерде 1080 кубту биз бере албай калсак, мисалы мына 2 саатта бердик, 75 литр секунда бердик, бул деген 540 куб эле болуп калды. 540 1 гектарга болуп калды. Мына сиздин нормага жетпей калды. Ошого биз эгерде бул объем жеткен болсо, көлөм жеткен болсо, биз бунун объемуна 500 сом ала албайбыз. Бунун жарымын эле ала алабыз. 250 сомду алабыз. Деген менен дыйкандар мындай эки башка коюлган тарифти колдоого албай жатышат. Бир сугаруу үчүн эле 500 сом төлөө оорчулук жаратат дешет. Ансыз да жайындасы суунун тартыштыгы жаралып, түйшүккө саларды айткан дыйкан Айбек Карыбеков тарифтин жогорулашына каршы. Менин оюмча дыйкандарга өтө эле кымбат болуп калып атат, мындай айтканда. Өзү мындай суу сезонунда суунун келиши өзү проблема. Убак сааты келгенде. Билбейм азыр дагы кандай болот. Бизде өзү жердин аны эмесине караганда бир эле эгин алынат. Бир эгин зорго 3 жыл сугарылат. Кыйынчылык менен зорго суу келет. Уруш тополоң менен ошол Соколоктун жаңы канал деген жерден келет. Лично дыйкандар үчүн кыйын да. 5 сом бир полив аз бир сугарыш 5 сом болот. Макареккен болсо 3 жол суу жет. Зорго 1,5 миң. Бу жерде өзү 1 гектар 2 гектар иштеткен адамдар эле жок өзү. Бардыгы аренда болду эме болуп бүткөн. Суунун тартыштыгынын башкы себебине каналдардын талапка жооп бербегенин негиз кылышат. Көпчүлүк ички каналдар бетондолбогондуктан суу жоготуу көп болуп, өз убагында жеткирүү кыйындайт. Биздин каналдарды көбү бетондолгон эмес, бүт жер арык, потеря өтө көп бизде. Каналдарыбыз өтө акыбалы начар. Азыркы күндөрдө өзүбүздүн техникабыз жок. Частный техникаларды жалдап иштетип атабыз. Азыр эми бардык күчүбүздү ушул дыйкандарга суу жеткизиш үчүн бардык аракеттерибизди жасап атабыз. Эми тарифти бекитүү менен аларды оңдоо максатталууда. Буга чейин жылына суу акысына 1,5 миллиард сом чогултулуп турган, бирок аны кайда жумшалганы белгисиз болуп келген. Анткени өлкөдөгү ички чарбалык каналдарды суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп келген. Төрөбаев ассоциация дыйкандар менен келишим түзбөй, ар кандай баа коюп жетиштүү деңгээлде суу жеткирбеген учурларга токтолду. Эми мындай аракеттерге жол берилбейт деп ишендирүүдө. Эгерде биз 1 гектарга биз 500 сом алып аткан болсок, бирок биз милдет түрдө көлөмүн дагы биз жоопкерчиликти алып атабыз. Мисалы дан эгиндери боюнча. Дан эгиндери боюнча 1 гектар жерге 1100 куб суу жетиш керек. Эгерде 1 гектар жерге 1100 куб суу жетсе, бул деген мыйзам чегинде жана норма менен бир поливке жетиштүү суу. Бизде суроо, ошол СПА 1 гектар жерге 1100 суу кубту алып келе алдыбы? Алып келген жок. А биз мына ачык айтабыз. Биз мына ушундай сууну биз сиздерге жеткизип беребиз. Кыргызстанда сууга тариф 1996 жылдан бери өзгөргөн эмес. Буга чейин өлкөдөгү 2 миллиондой керектөөчү суу үчүн метр куб секундасына 3 тыйын, тоолуу райондордо 1 тыйын төлөп келген. Бул акчага ирригация тармагын оңдоо мүмкүн эместигин айтышат. Алсак Ош облусунда жылына суудан 2 миллиондой каражат түшөт. 40%дан жогору потеря бар, жоголуу бар. Мисалы үчүн 100 литр суу айдасак, ошо дыйканга жеткиче 60 литр гана зорго келет, 50-60 литр. Бул жоголуунун негизги эле себеби каражаттын жоктугунан каналдар оңдолбой, жер каналдары болуп тазалоо гана жумуш менен келди. Ал эми каналдар бетондоосок суу жетпейт дыйканга. Негизи ошого келип атат. Азыр эми бүгүнкү күндө каналдарды 2024-жылы 27 апрелде 207 токтом чыккан, Кыргыз өкмөтүнүн 207 токтом. Токтомдун негизинде ички каналдар келечекте барып суу чарба башкармасына
өткөрүлөт. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин маалыматында өлкөдө 28 000 чакырым суу каналы бар. Анын ичинде 6 000 чакырым чарба аралык канал суу чарба башкармалыктарына карап, аны министрликке караштуу суу кызматы көзөмөлдөйт. Калган 22 000 чакырым ички чарбалык каналды суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп турган. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.